Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Кыргыз Республикасынын президенти куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы Сооронбай Жээнбековдун өлкөнүн айрым шаарлары жана райондорунда өзгөчө абал режимин 2020 жылдын 30 апрелине чейин узартканына байланыштуу Ош жана Жалал Абад облустарындагы блокпосттордогу аскер кызматкерлери алмашышты. Блокпостторго кийин келген аскер кызматкерлерине жогорку командачылык тарабынан өзгөчө абал учурунда блокпостто кандай кызмат өтөөсү түшүндүрүлдү. Алар 16 апрелден тартып өз милдеттерин аткарууга киришти. Пост дезинфекция кыласыңар, ар бир старшиналар. Дезинфекция кылгандан кийин өткөрүп аласыңар. Эң негизгиси постто кызмат кылып атканда документти колго албайсыңар. 1-1,5 метр аралыкта турасыңар, сурайсыңар. Өзүңөрдө эч кандай контакт болбош керек. Сылык мамиле, сылык. Так туура. Ката болбош керек. Түз тур. Эркин тур. Эркин тур. Көрсөтүлгөн буйруктардын тизмелеринин негизинде колдонууга коомдук жана жеке тартиптик камоого буйрукталам. Эркин тур. Өз курамдын кандай бир себептери боюнча ден соолугуна байланыштуу, үй бүлөлүк абалына байланыштуу суроолор болсо, аскер бөлүктүн командалчылыгына түздөн-түз токтоосуз чыгат. Жарайт. Суроолор. Ушул жылыбыздын 15 апрелинен тартып аскер кызматкерлеринин алмашуусу болду. Ал жакта экинчи курам келип алмаштык. 15 апрелден тартып экинчи курам иштеп келебиз. Блокпосттордо өзүбүздүн күчү менен тапшырмабызды аткарып келебиз. Азыркы учурда бардык блокпосттордо аскер кызматкерлери жетиштүү кийим кечелери менен, медициналык приборлор менен, медициналык кол каптар менен, бет каптар менен камсыздырылган. Азыркы учурда биз ушул жарандарды көзөмөлдөп көрүп атабыз. Алардын ичинен биз эң көзүңчө өздөрүнүн жеке иш кагаздарына көңүл бурутабыз, документтерине. Эгерде ишкер болсо, кандайдыр бир мүлктөрдү, буюмдарды ташый турган болсо, Ош шаарынын комендантынын чыгарылган тескемесинин буйругунун негизинде ал өткөрүп атабыз. Алардын ичинден тоскоолсуз өткөндөрдүн көбүнчө мына бизге керек болгон жер жемиштер, тамак аштар өткөрүлдү. Андан сырткары коменданттык час болгон учурда түн ичинде ар кандай кырдаалар болуп калат. Керекчилерибиз багы ооруп калганына байланыштуу ар кандай учурларда биз тиешелүү иш кагаздардын негизинде өткөрүп жатабыз. Блокпосттордо ар бир блокпостто медицина кызматкеринен бар, майы кызматкерлеринен бар. Ошолор менен биз тыгыз биргеликте бири-бириз менен түшүнүү мамиледе кызмат кылып келебиз. Ошондой эле жарандарга сылык, сыпа мамиле менен кызмат өтөп жатабыз. Буга чейин блокпосттордо турган аскер кызматкерлери Ош шаарында жайгашкан 36-806 аскер бөлүгүнүн окуу талаасында атайын даярдалган палаткаларга 15 күндүк обсервацияга жаткырылды. Обсервацияда аскер кызматкерлери 3 маал ысык тамак менен камсыздалып, күн сайын медицина кызматкерлери тарабынан көзөмөлдөнүп турат. Блокпостто кызмат өтөгөн бардык аскер кызматкерлеринен атайын анализ алынат. Гвардиялык мотоаткыштар дивизиясынын командири Ош облустук комендантынын орун басары полковник Урматбек Исаков 16 апрелден тартып Ош шаарында, Ноокат районунда жана айылдарында блокпосттордо кызмат өтөп жаткан аскер кызматкерлери менен жолукту. Аларга учурдагы абал жана коронавирус илдетинин алдын алуу жана жайылтпоо боюнча айыл башчылары менен бирге түшүндүрүү ишин жүргүздү.
Ошондой эле учурдагы кырдаалга байланыштуу жергиликтүү тургундарды үйдөн чыкпай турууга жана чогулбоого чакырды. Маршрутный лист 1,5 километрге, ошо 1,5 километрге действует этет. 1,5 километрден кийин анда уже нарушение чрезвычайный положение. Ушу бири-бирине мисалы баласы атасынын үйүнө келбей турса болот да. Атасы же баласынын үйүнө келбей. Только телефон аркылуу эле сүйлөшүп турса болот. Хорошо? Нати бири-бирине келип, учурашып, же болбосо баягындай чогулушуп чай ичкенден токтоп турушу керек. Биз эми ал илдет биздин көзүбүзгө көрүнбөйт экен да. Көзүбүзгө көрүнсө, анда давнын токтоп калышыбыз мүмкүн. Туурабы? Ошону туура түшүндүрүп, ушу элдерге эмне кылсаңыздар, аябай жакшы сиздер тараптан бизге жардам болмок да. Сиздер тараптан. А так биз өзүбүздүн баягы алда койгон тапшырмабызды аткарабыз. Күн десе күн, түн десе түн турабыз. Биз мына азыр турган жерибиз Кызылке ынтымак айыл өкмөтү жана Кулатов айыл өкмөтүнө өткөн постто турабыз. Ушул пост орнотулгандан мезгилден бери бул жерде Ош шаарынан келген аскер кызматкерлери ушул жерде постто туруп атат. Бир группасы булардын келип өздөрүнүн убактысын, мөөнөтүн жакшына, ийгиликтүү, өтө чоң жогорку деңгээлде аткарышып кетишти. Кече мына жаңы аскер кызматкерлери алмашып келишти. Буларга биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Кызматы өтө жакшы иштешип атат балдар. Мана бүгүн булардын командир дивизиялары да келип, азыркы мезгилде булардан кабар алып, биз менен бир катар маектешип, сүйлөшүп кетти. Эми биринчиден ушу элибиз тынч болсун, аман болайлы. Ушул жигиттерге ар дайым тынчтык, амандык каалайбыз. Ушул ар дайым жигит киши эл четинде, жоо бетинде дегендей, булар өздөрүнүн милдетин, жигиттик милдетин аткарып атат. Буларга дагы иштерге ийгилик, аман болсун, эли журтубуз тынч болсун. Ички иштер министрлигинден дагы милиционер балдар иштеп атат. Аларга дагы ошондой иштерине ийгилик, аман болсун. Биз элдин атынан жана өзүмдүн атынан ыраазычылык билдиремин. Отуз алты 806 аскер бөлүгүнүн аскер кызматкерлери Ноокат районунун аймагында жайгашкан санитардык карантиндик посттордо кызмат өтөп атабыз. Ар бир өтүп жаткан автоунаалардын өткөрмө кагаздарын текшерип, унааларды дезинфекциялап жана ушул COVID-2019 илдетин калк арасында жайылбоо иш-аракеттерин алып баратабыз. В угол поставьте просто. Нет, просто поставьте в угол. Разберись керек биле? Нанды билбейм, ал.